Борбордо салтка айланган жаңы жылга даярдык башталып, башкы балаты менен Ала Тоо аянты майрамга карата жасалгылоо үчүн шаардык казынадан каражат бөлүнүп, Бишкек Свет ишканасы тендер жарыялаган. Конкурстан уткан компания 5 миллион сомго чукул каражатка балатынын жасалгасын жаңылап, Борбордук аянттын жанындагы Оргума Агропром ишканасынын имаратына илинүүчү жасалган шамдарын толук ойдон алмаштыруу каралган. Бишкек шаарынын вице-мэри Виктория Мазгачева бир нече жылдан бери эскилиги жетип, жаңылана элек жасалгылар алмаштырылат дейт. Жаңы жылга карата элдин маанайын көтөрүү негизги максат. Тендерге катышкандардын арасынан жасалганы 4 миллион 972 миң 500 сомго баалаган компания утуп алды. Бул каражат албетте жалгыз эле башкы балатыны кооздоого жумшалбайт. Шаардын жаңы жылга толук жасалгасына коротулат. Эң алгач Борбордук аянттагы балаты, анын айланасындагы Оргума тилкеси, Агропром ишканасынын имаратынын сырткы бөлүгүн кооздоо, жаңы жылдын шаанисин билдирген ири өлчөмдөгү баннерлерди, түнкү кооздук тартуулаган шамдарды сатып алууга көңүл бурулат. Эскилиги жеткен балатынын оюнчуктары жасалгасы алмашат. Тагыраагы суукта турган кооздук тартуулоочу каражаттар канча жыл бою колдонулуп келгендиктен жараксыз болуп калды. Негизгиси элге майрамдык маанай тартуулоо. Албетте пандемия элдин көңүлүн чөгөргөн бир канча окуялардын артында кала бийлиги элдин көңүлүн көтөрүү аракетин көрүп жатканы жакшы самал. Аз да болсо жаңы жыл алдында жакшы маанай менен эски жылды узатып, келерки жылды тосуп алуу ниетин жасашууда. Шаар тургундары мындай камылган ар кандай кабыл алышууда. Айрымдары аша чапкан чыгым каражатты башка жака коротсо туура болмок дешсе, кээ бири мындай аракетти колдоп кубатташты. Азыркы учурда бизге керегири жок болчу негизичи. Негизи Кыргызда мындай елка жасалган деген жок да биздечи. Мисалы, мен лично оюм карашымын. Для Кыргызстана иметь мотивационный фактор – это очень важное значение для настроения населения, для того, чтобы было единение нации. Это очень важное явление. Элдин көңүлүн ачканга, эгерде чындап элге ошончолук баардык шарттын түзүп бере турган болсо, бул керектүү нерсе, албетте. Менин оюмча, маданиятка адамдар үндөш керек. Маданият атоо абдан чөгүп бараткан кез керектүү нерсе. Эгерде чындап ошо 5 миллион сомду чыны менен ошо коротсо. На эти деньги могли бы что-то большее сделать. Например, природе помочь могли бы. Так что это неоправданные средства и лишние затраты. 5 миллионго анчалык кереги жок го дейм. 5 миллион өтө эле көп сумма да. Ал ултра эмес го дейм. 5 миллион сомго чукул каражат тукканда эле кымбатчылык эске келип, шаар бийлиги жашоо шарты жарды, көмүрү жетишпеген үй бүлөлөрдүн камын көрсө жакшы болмок деп сын көз карашын айткандар да бар. Жылда ушул көйгөй көтөрүлөт, тилекке каршы жарытылуу чечилбей келет. Каланы жасалгылоо үчүн жаңы идеяларды ойлоп таап, демилгелерди көтөрүп, уюштурууну колго алса мекеме ишканалары өздөрү эле кызыгуусу артмак деген ойдо. Алдын ала конкурс объявить этиш керек. Мыкты бизнес-центр, мыкты торговый дом, мыкты кафе, ресторан оформленияларына өзгөчө комиссия түзүлүп баа беребиз. Өзүңөрдүн территорияңарды, эшиңердин астыңарды жазагыла. Мыкты үй. Мисалы, мен микрорайондо турам. Ошол микрорайондун астындагы жительдер өздөрү эле жазап коет эшиктин астын. Кооз кылыпчы. А эгер ошону кызыктырып, мэрия тараптан бир кызыктыруу байгелер коюла турган болсо, аны ош бетер көркүнө чыгарат да. Эскерте кетсек, алгач балатыны жасалгылоо жаңы жылга карата даярдык үчүн шаардык казынадан 5 миллион 687 миң 500 сом каралган айтылса, тендерди уткан компания бул суммадан бир топ арзан баада жасалгылоо жоопкерчилигин алгандыктан каражатты үнөмдөө болду дейт мэрия өкүлдөрү. Балатынын бийиктиги 25 метр болсо, ага 1400 оюнчук тагылат. Ал эми бул ирет Бишкекти жасалгылоодо улуттук стилдеги оймо чийме, жаңы жылдык салют, кардын элементтери болоор айтылууда. Шекер Сатыбалдиев, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.